Su meselesi may ayından oktябрь ayına değeri 4 günde bir жолу берилет. Тротуарыбыз болсо таштанды. Вообще коляскамен жүрө албайбыз. Мусорканын жытына дагы чыдап атабыз, суббота воскресенье автотыгынга да чыдап атабыз. Мүрзөнү башка жактан караштырып берсеңиз. Асфальты бүтпөйт. Көчөсүндөгү газдаштыруу маселесин чечип берсеңиздер. Жолубузга шагыл жок, асфальт жок, ичериге суубуз дагы жок. Ушул цемент заводунан фильтрлеринин кандайдыр бир жаман заттар чыгып, көчөттөр куурап баштады. Суу маселесин сураныч сиздерден чечип берсеңиздер. Быйыл мына ошол жерге 2 резервуар куруп беребиз. Кудай бурса суу бир топ маселе чечилип калат. Кудай бурса быйыл куруп беребиз. Кайталап коюн. Озгурдан Төлөкөндөн 500 турба менен тартып кетти Гүлбар айылына. Арис программасы менен. Ошонун жапалактын 3 жерине ошо сууну таштап кетебиз деп атат. Кудай бурса жанакы резервуардан сырткары ошол жерден дагы 3 айылга чоң суу чечилип калат экен. Электр мамчалары бетондон орнотуп берсең. Жалпысынан 605 65 тарабынан стобуларга койдук жапал аймагына. Быйыл болсо опоралардын баарын аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз буюрса. Жеке менчикке өтүп кетиптир. Бир кичинекей фабыбыз бар. Мүмкүн болсо бизге поликлиника же фапты чоңойтуп жаңы куруп берүү маселесин дагы көрүп берсеңиздер. Ошо фаптар боюнча жерлерин каралак. Ошол жерден биз териштирип туруп, кайсы жерге кандай керек экен жерин териштиребиз. Ошонун баарын териштирип мына карайлы. Жана как раз трактор боюнча да айтылдыбы, ошону оңдоп бериш керек да трактор боюнча. Эми андан көрө жаңы сатып алган жакшы эмеспи? Анда жаңы сатып берели анда. Анда жаңы сатып берели. Аны эгерде ал эскини эптегиче эсин кетет дегенде жаңы эле алып берели буюрса анда. 320 метр жер калып кетти. Ошол көчө асфальт болбой калып кетти. Асфальт завод курабыз. Спецтехника келет жол боюнча. Ошондо биз кененирээк мурун караганда көбүрөөк жумуштар аткарылат. Асфальт жолда салынат, тротуарлар салынат. Кудай буюрса, азыр өзүбүздүн заводубуз болот. Анан жагы ишкана ачылып атат. Сортировочный. Ал жерде болсо мусордун мурун кудай болбойт. Каалаган жерге түтөтүү, бардак болбойт. Сорттоп ал жерге баш мусор жок болот. Ар кандай сорттолот. Сортировочный курулуп атат. Эски мусордун үстү рекультивация болот. Чөптү келет, бактарак болот, топурак төгүлүп баары жакшынакай болот. Мына быйыл башталды жумуш. Ушул маселеге бир көңүл буруп койсоңуз. Өзүм жетекчилерди эчтеп алып, ушул ар бир ким суроо берди, жазуу түрүндө озеки берилген суроо өзүм келебиз, ар жерден чечиле турган маселени ордунан чечебиз, чечилбеген кезекке коюп чечип кете беребиз. Кудай ырса ар бир да суроо жоопсуз калбайт буюрса.